Damla inşallah Bişkek'e 8 etajlı zangıragan çoğun medrese meçiti menen salam. Talaba ilimderdi Iordaniya, Egipt'te okutam. Жетім жесірлерге үй салып берем. İslam dininde қызмат қылам. Жақшы дуа беріңізші. Allah'ım niyetіңізге жеткерсін. Бардығын жеңіл қылсын. Амин. Allah'ım қабыл қылсын. Менің досым қаза болғанына 2 жыл болды. Аны жерге бергенден кейін 100 сом қарызы бар екенін есіме түшті. Жана мен аны кештім деп ниет қылдым. Қабыл болобу? Жана бул үчүн кабырда азапталбайбы? Аллаху акбар. Жок, өтө жакшы иш кылыпсыз. Өзү туугандар кимде карыз болсо, карызы тез кайтарып бергенге аракет кылыш керек. Эгерде карыз азыркындай кийин эстедиңиз, ал кечирилбейт да, сиз кечмейинче. Ошон үчүн ахиретке барганга чейин эле кечип койгон, бул өтө чоң нерсе да. Бул жерде бир маселеде биз көбүнчө туугандар шалакылык кылып коебуз да. Эгерде сиз бирөөгө карыз бердиңиз го, карыз бердиңиз. Карызды атайлап бергенге мүмкүнчүлүгү бар, бирок бербей жүрсө чоң зулумдук да ага, күнөө жазылат. Күн сайын күнөө жазылат. Түндөсү да, күндүзү да. Уктап атса да күнөө жазылат. Эгерде чындап эле бере албай калган болсо, банкрот болуп калды, кыйналып калды. Сиздин карызыңыз бар, туура. Сиз эми аны кыйнап, коркутуп, сотко берип, тияка кылып, сабатып, ар нерсе кылып, андай болбойт. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maysara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kur'anda Allah subhanahu wa ta'ala aytat, эгерде ошо сизге карызы бар киши чындап эле кыйын абалда болсо, анда ошол абалдан чыгып иши жүрүшүп кеткенге чейин мөөнөт берип коюңуз дейт. Fanadiratun ila maysara. Анда мөөнөт берип коюш керек экен да. Билесиз, канча? 1 айга, 3 айга, 6 айга, 1 жылга мөөнөт берип коюңуз. Билип турасыз бардын аныктагандан кийин мөөнөт берип коюңуз. Мөөнөт берип коюңуз. Wa an tasaddaqu. Эгерде силер кечирип кое турган болсоңор, ошону садака кылып берсеңер, собобу болсун деп. Анда хойрулакум силер үчүн өтө жакшы болмок. Ин кунтум та'ламун. Эгерде билсеңер, бул силер үчүн өтө жакшы болмок дейт. Кечирип бере турган болсоңор дейт. Алла Таала бизди мындай мөөнөт бергенге же кечирип бергенге чакырып атат да. Чакырып атат. Хадистерде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким бирөө сизге карыз болсо, кыйналган абалда болсо, мөөнөт берип кое турган болсоңузчу, кыямат күнү Алла субханаху ва таала ошо мөөнөт бергениңиз үчүн мээриминин көлөкөсүндө алат дейт сизди. Бир хадисте келет, эгерде сиз бир бердиңиз, карыз сурап келди эле, карыз берип турдуңуз, күн сайын канча карыз берсеңиз, ошол суммадагы садака берген сизге соо жазылып турат. Карыз бергенге. Түшүнүктүбү? 10 000 сом сурап келди эле карызга, 6 айга берип туруңуз деди. Берип турдуңуз, күн сайын 10 000 сом садака кылган соонун алып турасыз 6 айга чейин. 6 ай убактысы келип калды. Бере албай калды. Абалы оңол элек. Иши жакшы боло элек. Сизден мөөнөт сурады. Берип тур кишиде дагы бир 6 айга узартып бербейсизби? Макул деп 6 айга узарттыңыз. Ошол күндөн тартып кийинки 6 ай күн сайын 2 эсе садака кылган соонун аласыз ошо сумманы. 20 000 сомдон садака кылган соонун аласыз. Бул риваят Муснад Ахмадда келет. Демек туугандар, бул маселеде мээримдүүлүк кылып кое турган болсо, Кудай кааласа өтө чоң пайдасы болот. Намаз бүткөндөн кийин каза болгон жакындарымдын күнөөсүн кечир десем канчалык сообу жетет? Каза болгон жакындар эгерде мусулман болсо сообу жетет. Кафир болсо алардын күнөөсүн кечир деген күнөөкөр болосуң. Кафирларга хидаятты сураш керек. Бирок өлгөндөрүн күнөөлөрүн кечир деп суралбайт. Мусулмандарга суралат. Эгер жакындар ошо мусулмандар болсо, ошончо алхамда соонун ала бересиз. Себеп дегенде Табарани шарифте Убада ибн Самиттен келет да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан:
man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin ve mu'minatin hasana. Kim? Ya Allah Müslüman erkeklerden, Müslüman ayallardan, momun erkeklerden, momun ayallardan günahların keçirgin dep dua kılsa, Allah Taala ağa her bir Müslüman erkek ayalının sanınçalı soğup жазат деген да. Кейбір жерде al-ahya minhum wal-amwat dep кейбір rivayetlarda келет, тирүүлөрүн өлүктөрүнүн дагы депчи. Демек канча болсо ошончо соғыз. Сиз демек Müslüman адам өзү бардык мусулмандарга дуа кылып жүрүшүбүз керек да. Dünyada 1,5 milyar Müslüman var. Ya Allah deyip oşonu bir elestetip, estep, oşonun bardığının günahlarını geçirçi deseniz 1,5 milyar soğuk alasız da. 1,5 milyar soğuk alasız. Cünükü mesela siz yakınlarınızı timbol içinde. Namazda taşahhud bütköndön keyin tozok otundan sakta, kabur azabından sakta, Deccal'den fitnesinden sakta, imansız ölümden sakta dep anan salavatты okusa kanday bolot? Bolot жақсы, бирок анан кийин салават окулунбайт. Биринчи салават окулунат. Намазда, ташаххудда биринчиси ат-тахият окуп, андан кийин салават бар. Салаваттан кийин ана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, качан бирөөңөр ташаххуд окуй турган болсоңор, фалиястаиз биллахи мин арба. 4 нерседен пана тилегиле. 4 нерседен пана тилегеле мына казыр сиз айтып атканыңыз, дозоктун оту бар, кабырдын азабы бар, өлүм менен жашоонун фитнасы бар, Дажжалдын дагы фитнасы бар да. Бул риваят өзү Абу Хурайрадан келет, Муслим шарифте бар да. Ида ташаххада ахадукум, качан бирөөңөр ташаххуд окусаңар, ошол 4 нерседен пана тилегиле деп. Анын арабчасы мындай да: Аллахумма инни аузу бика min adabin cehennem birincisi. Ve min adabin kabr. Ve min fitnetil mahya vel memat. Ve min şerri fitnetil masihid deccal. Şu duanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken namazda taşahhud okup bitkönüңүздөн keyin ya Allah meni dozokton otunan, cana kabırdın azabından, ölüm yaşonu fitnesinden, deccaldin camandığından saktağın degen duada. Taşahhuddan keyin okusanız bolur. Albatta bu qaysı vaqtda bunday namazlar, dualar көп келет да, siz эгерде imam bola turgan bolsanız, жоқ, anda Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dua suraganda үйrөткөн. Ошону эле дуа кылган жакшыраак. Башка нафил намазда, өзүңүз жалгыз окуп атканыңызда, сүннөт намазыңызда ат-тахият окуп, салават окуп, ташаххудда, андан кийин дуалардын баарын окуй берсеңиз болот. Шашылбай элечи, тезелеп эле чыгып кетишмес. Билип коюңуз, намаздын сыртындагы дуа менен ичиндеги дуа жер менен асмандай. Намаздын ичиндеги дуанын таасири өтө чоң ал бөлөк ал. Түшүнүктүбү? Биз көбүнчө көңүл бурбай коебуз да, намаз бүтүп алып анан дуа кылабыз. Жок, намаздын ат-тахият атасың, ошол жерде эле дуа кыла берем. Дуа кылганга сөзсүз эле кол көтөрүү эмес. Дуа кээде кол көтөрүп болот, кээде кол көтөрүлбөй болот. Ажатканага барганда деле дуа кылабыз, кол көтөрбөй эле киребиз. Кандай дедиңер? Же барып ал. Андай кылбайбыз да. Мисалы да кээ дуалар бар, кол көтөрүлбөй эле кылынат. Мечиттин дуалар кирген чыккан көп дуалар бар мисалы. Кээ бирде дуа кылынат. Намаздын ичиндеги дуа себепсиз биринчи намаз баштан аягына чейин Аллахны таадими, Аллахны улулап, акырында окуп аткан башка да. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху айтканда, "Я Расулулла, сиз бизге саламды үйрөттүңүз. Ассалам. Салаватты үйрөттүңүз. Аллахумма салли ала Мухаммад." Андан кийин кайсы дуаны кылайын дегенде, пайгамбарыбыз айткан: "Аллахумма инни заламту нафси фагфирли. Аллахумма инни заламту нафси фагфирли, фа иннаху ла ягфиру зунуба илля анта." деген дуа бар. Аллахумма заламту нафси зулман катира, ва ла ягфиру зунуба илля анта, фагфирли магфирата мин индик, вархамни иннака антал гафур рахим. Толугу ушу. Ушу дуаны кыл деп үйрөткөн да. Ушу дуаны пайгамбарыбыз түздөн-түз Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анхуга ушу дуаны кылгын деп үйрөткөн да. Ошон үчүн имамчылыкта жана башкачалыкта ошо кыска эле дуа кылыш керек. Ал эми өзүнчө сүннөт же нафил намаздарды окуп атканыңызда, анда мына дуалардын баарынан шашылбай кылсаңыз боло берет. Үйдө окулган
намаздарды үн чыгарбай окусам болобу? Болот. Караңыз. Нафил намаз, сүннет намаздардын баарын үн чыгарбай эле окуңуз. Бирок фарыз намаздар бар го. Шам, багымдат, коптан. Жалгыз окусаңыз дагы үйдөчү, анда үн чыгарып окуган афзел. İçinizden okugan ruhsat берилет. Эгерде экөө эле болуп калса, анда сиз үн чыгарып окуу важип болуп калат. Экөөңүздөр. Аялыңыз менен болуп калсаңыз дагы, анда үн чыгарып окушуңуз керек. Шамды окуп атасыз, коптанды окуп атасыз, или багымдатты окуп атасыз. Үн чыгарып окуу не болуп калат экен? Жахри. Бул важип болуп калат. Албетте аялыңыз жанында турбайт, мына эркектерге окшоп. Бир сап аркада турат да, окуй бересиз. Ата башка немелерди ичиңизден эле окусаңыз боло берет. Farz namazda qomat aytılbay qalsa emne bolot? Farz namazda qomat aytılbay qalsa tarki sunna. Sünnet, tarki sünnet bolot. Sünnet taştalып kalat. Azan, qomat sünnet tuğanda. Şoň üçin azan aytılış gerek, qomat aytılış gerek. Egerde qomat aytılbay qalsa, gayra namazды qaytarбайбыз. Ошо ойдон кете берет да. Бул жерде эстегенде бир маселе мындай. Кайсы мечитте namaz okuldu, azan aytıldı, qomat aytıldı, büttü. Andan keyin geldingizbi siz, qomatı jok okuysuz. Unutpаңыз. Bul meçitte azan menen qomat aytılıp büttü. Uşul meçittin içine gelip, peşim namazı saat 3'te gele turgan bolsanız, peşim namaz 1:30'da okulat da. Siz gelip qomatı jok farzda okuysuz. Düşündünüz da? Unutpаңыз. Үйүңүздө olsa qomat menen okuysuz. Үйдө qomat менен жалгыз адам, о qomat менен окуган мустахаб. Сиз ошол жактакта qomat менен окуган мустахаб. Жамаат менен келгенде qomat не болот? Сүннет болот. Түшүнүктүбү? Аялдар qomat айтпайт. Аялдарга азан дагы жок, qomat дагы жок. Аялдар жөн эле туруп эле, дароо эле фарзды окуй беришет. Түшүнүктү да? Намаз бузулса сажда саф кандай кылынат? Namaz buzulsa sacdaya saf kılınbaydı. Püttü. Namaz buzulup kala turgan bolsa, bir farz atkarılbay kalsa namaz buzulup kalat da, anda boldu. Al sacdaya saf menen toluktanbaydı, kayra baştan okuş gerek yani. Sacdaya saf dep koyabız, жаңылыш sacdası. Kaçan kılınat? Kaçan bir vacip kalıp ketse. Josa farz, josa bir vacip geçiyip ketse. Tahirul fard, tahirul vacip dep aytılınat. Oşolor geçiyip ketse, oşol uақытта саждая сақ кылынат. А сүннет калып кетсе, саждая сақ да кылынбайт. Бирок кемчиликтүү болуп калат. Гусул алып жатканда учурда зара чыкса гусулду уланта беремби? Эми эгерде жарымын жууганда анан зара чыгып кетсе, толук эле жууна себеп дегенде гусулдун фарзычы ар бир түккө суу жетиш керек. Tahta kulli şa'aratin canabatun deydi. Her bir tüktün tüğünde canabat var, жетиш керек да. Ал эми мына жерде сиз уланта бересиз гусулду. Гусулду уланта бересиз, кийин даарат аласыз. Эгерде гусулдун жарымында сизден зара чыгып кеткен болсо, же болбосо кайра башынан эле суу кенен эле болсо, макулбу? Кайра башынан эле гусул кылып коюңуз. Ортосунан чыгып кетти да. Анда кайра баштан эле гусул кылып коебуз. Анан бир маселени эске алып коелу, өзү гусулдун адеби тартиби боюнча, биринчи бошонгондон кийин нажас тийген жерлерди жууп, андан кийин анан таарат алып, таараттан кийин анан гусулун алынат. Бул гусулдун тартиби. Бирок таарат албастан эле ооздуга суу алып, мурунга суу тартып, бардык денени 3 жолу жууп койсоңуз, ошо деле бүттү. Кайра даарат алган кажети жок. Гусул алгандан кийин даарат алуу, ал бидат деген биздин китептерде. Биз Россияга баратканбыз. Аэропорттон текшерүү катуу болуп сакал койсоң, мазхабың кайсыл деп намаз окуйсуңбу деп сурашса, ооба десең, ичкери алып келип, ар нерселерди сурайт экен. Суроо, сакалды кыскартып, намаз окубайм деп өтүп кетсе болобу? Анан дагы дуа кылып коюңузчу устаз, Алла разы болсун. Эми Россияга барганыңыздарда албетте ал жакта түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, даже биздин мамлекетте деле кээ бир адам түшүнүп түшүнбөйт.
Намаз окуйсуңбу десе, жок деген бир жалган болуп калат. Күнөө болуп калат. Албетте таврия кылсаңыз болот. Намаз окуйсуңбу дегенде, намазга окубайм, бирок намаз тургузам деп өтүп кете бересиз да. Түшүнүктүүбү? Кур'ан-ы Каримде намазды тургузгула деп келген да. Демек, жалганчы болбойсуз намаз окубаймын десеңиз. Сиз намаз тургузуучусуз. Эгер ошондой, ты намаз читайсың, нет деп кое бериң, коркпой эле. Эгер ошого сизди кысып, тияк-бияк кылып, зыян кыла турган болсочу, себеп дегенде, ал күнгө андай абалга жеткирбесин. Кур'ан-ы Каримде мындай дейт да, эгерде сени азыр өлтүрөбүз, же болбосо колуңду кесебиз, сен капырмын деп айткын, Кудайга ишенбеймин деп айткын десе, айтса болбойбу жан сакташ үчүн. Десе, ушуда жүрөк эгерде иман менен спокойный болсо, тил менен айтса боло берет дейт да. Түшүндүңүздөрбү? Жүрөк бейпил болсун, тасдик деп коет буну. Жүрөктө алхамдулилля ла илаха иллаллах бар. Бирок азыр булар залымдар мени өлтүргөн атат да. Өзүм жанымды сакташ үчүн, жолдо колду кескен атат, же бутту, же кулакты кескен атат. Ошо жанды сакташ үчүн тилден Кудай жок деп айтканга шарият өзү уруксат берет. Бирок жүрөгү бир шарт менен, жүрөгүм не болуш керек? Иман менен толук бекем болуш керек. Гусул жок кезде бирөөгө багыштап Кур'ан окуса болобу? Болбойт, күнөөкөр болосуз. Кур'ан окусаңыз да соо тийбейт. Дараты жок, окуса болот, багыштаса дагы болот. Гусулу жок, болбойт туганда. Маселени угуп алыңыздар. Дараты жок, Кур'анды кармаса болбойт. Кур'анды дараты жок, кармаса болбойт. Окуса болот. Башка бирөөгө багыштасаңыз болот. Бирок гусулу жок, окуса дагы болбойт, кармаса дагы болбойт да. Акылбы? Мен үйлөнөйүн деген жакшы оюм, ниетим бар. 1 жыл болду. Зынага түшүп кетемби деп коркунучтар болду. Ороза кармадым, таасир эткен жок. Үйлөнөйүн дейм, корко берем. Азыр үйүм жок, кайда алып келем, кантип багам, бага албай, милдетимди аткара албай каламбы деп азыр иштейм. Ал жак болсо, ал жак болбой калса, башка жумуш таба аламбы, корко берем. Жакшы ойлонгондо шайтан коркунуч салып, оюмду бузат. Мага дух, күч, багыт берип коюңузбу. Кур'ан, хадис, окуядан, жеке насаат сөзүңүздөн үйлөнүү, жашка толгом, кыйналып кеттим, досторум да мендей акыбалда жүрүшөт. Бизге жаштарга күч насаат күтөбүз. Зына арзан болуп, ошол жолго түшүп кетүү жеңил болуп калды. Рахмат. Алиязу билlah. Алиязу билlah. Аллахым сактасын. Мындайда биринчиден орозо маселесин айтыпсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я ма'шара шабаб, ман истата' минкум ба'a фалятазавваж." Жаштардын жамааты, эгер силердин бирөөңөр үйлөнүүгө күчү кудурети жетсе, үйлөнсүн деген. Эмне үчүн? Бул адамдын көзүн пас кылат, төмөн кылат, уяттуу жерин сактайт деген. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati', кимдин күчү жетпесе үйлөнгөнгө, бакканга, махр калың бергенге, анда ал орозо кармасын деген. Орозо бунун нафси кумар шахватын сындырат деген. Сиз катар-катар орозо кармаңыз, кандай болот экен? Жөн эле ал өзүнүн таасири тиет ал. Бул бир. Бул пайгамбарыбыз хадисте айткан, сындырат деген сындырат ал. Биз өзүбүз кемчилдик менен кармадык ошон үчүн. Экинчиден, биздин Ханафи мазхаб боюнча махр калыңдын эң азы 10 дирхам. La mahra aqalla min 10 dirham. 10 дирхамдан төмөн махр жок деген. 10 дирхам дегени бул 1 дирхамда 3,125 3 грамм 125 миллиграмм күмүш болот да. Ошондо 31 грамм күмүш болот да. Күмүш бүгүнкү күнү 3 девяткасы. Geçele ballardan sonra da böyle 62 сом екен.
Ошо жалпысынан алганда 1950 сом тегерегинде болуп калат. 2000 сомуңуз болсо сиз үйлөнө аласыз, таксыр. Махар ушунча. 2000 сом менен ишти бүтүрүш керек. Пайгамбарыбыз доорунда темир чакек менен деле, башка менен деле ар кандай болгон. Биз көбүнчө баягы үйлөнүү расходу мойнуна алып сөзсүз кафеде той бериш керек. Кафеде той 300 000 сомго чейин кетет экен. Ким айтты сизге аны үчүн кафеде той бер деп? Вообще той бербей эле коюң. Бирөө келип алсын. Милдеттүү эмес, бар ишин кылсын да. Пайгамбар ушунчалык айткан: "Аулиму валау бишат", бир кой союп болсун, киши той өткөрүп кой деген. Бир койго азыркы бүгүндө 7-8 бир токту козу аласыз да. Бисмилла, Аллаху акбар кылып коесуз. Мына жактан 2000 махырга бересиз, 7000 болду, 9000 болот экен. Дагы бир 2-3 миң. Бул бүттү. Мына менен эле. Негизи силердин бактылуулуңар, таквалыгыңар. Жакшынакай бирок турак жайды ырасташ керек, аны бакканды караш керек. Анан караңыз, шайтан коркутат. Шайтан яидукумул факр. Бул жакырчылыктан, бага албай кыйналасың андай мындай. Жок. Эгерде имандуу бала болсо, имандуу кыз болсо, иншалла булардын көз карашы материалдык жакка кетпейт акча менен. Булардын бактылуу таквалык да, жакшы кулк мүнөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык жубайлары менен канча комнатада жашаган. Бизге окшогон заңгыраган үйү бар беле? Жок. Сахабалар болсо, сахабияттар турмушка чыкканда бирөөнүн кийимин яратан кылып эле чыгат эле. Ар кимдин өзүнүн кийими жок болчу. Берип тур дейт эле, ошонукун мейли пайдаланып кайра кайтарып берип коет эле. Турмушка чыкканда дагы. Биз үйлөнүүнү, динди өзүбүзгө оорлоштуруп алдык да. Өзүбүздү кыйнапчы. Ошон үчүн иншалла карап туруп, качан махыр кымбаттаганда зына арзандайт. Бул анык эле кеп. Зына көбөйгөндө бузукулук, өлүм, бактысыздык, караңгылык көбөйөт. Турган кеп ал. Ошон үчүн иншалла Кудай калса жакшы дуа кылып бериш керек. Акчаны исрап кылбай, кайра кийим ала бербей, жакшына үнөмдөп, мээнет кылыш керек, иштеген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеген киши ачка калбайт, эч ким. Кичине эле гыбыр эткен жангаш, алхамдулилла, 15 000, 20 000, 30 000 сом бар. Жакшынакай исрап кылбаңыз, Аллахым ушундай береке берет. Үйлөнгөндө башкача дагы береке берет. Коркпой үйлөн, Алла субханаху ва тааля сени бай кылат дейт. Каза орозолорду жуманын дем алыш күндөрү бөлүп тутуп берсе болобу? Калган 5 күн ичинде жумушума байланыштуу орозо кармай албай калат экен. Болот. Эч проблема жок. Болот. Индус, пакистанецтер, арабтар кийген кийим сүннөт кийимби? Жок. Сүннөткө жакын. Кийим боюнча тургандар мындай. Булардыкы узунураак болуп атпайбы? Кийим боюнча ушундай кийим кийиш керек. Сүннөт катары. Сүннөт деп кийим боюнча айта албайт. Сакал боюнча сүннөт деп айталат, чач боюнча сүннөт деп айталат. Кийим боюнча сүннөт деп айта албайт эч ким. Себеп дегенде ар аймактын өзүнүн географиялык эмеси, положениясына карап ар түрдүү да. Кээ бир жерде суук, кээ бирде караңгы, кээ бир жерде чаң, кээ бир жерде ысык, кээ бир жерде дагы башка. Макулбу? Ошон үчүн мындай деп аалымдар айтышкан, кайсыл аймакта ошол жердеги аалымдар, салихин, аулиялар кайсы кийимди кийсе, ошол элге сүннөт катары деген. Сүннөт катары. Себеп мисалы арабтардын дагы, пакистандык, булар индиялык кичине узунураак кийим болуп атпайбы? Ошон үчүн бул сүннөт катары да. Бизде сүннөт эмес. Бизде кандай? Чепкен. Биздин ата-бабаларыбыз мындай кенен шым кийишкен, кенен көйнөк кийишкен, үстүнө чепкен кийишкен. Мына ушул бизге ошол сүннөт катары. Сүннөт катары дагы айтайын. Сүннөт деп чечкимдүү, кескиндүү эч ким айта албайт. Макулсуздарбы? Албетте чектеп койгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кандай чектеген? Ушундай тар болбосун, адамдын мүчөлөрү билине турган. Так. Ушундай жука болбосун, адамдын денеси көрүнө турган. Эркектерге жибек болбойт, алтын болбойт. Кып-кызыл, булар дагы болбойт. Сап-сары болгон, мындай дагы болбойт. Эркектер кичине скромныйраактан кийинген. Кызыл аралаш жана баш жаштар эчтеке эмес ал. Айтып атканыбыз кып-кызыл болгон.
эң жакшысы аппак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет: ахаббу сияб илаллах ал-баяд. Алла Таалага эң сүйкүмдүү кийимдин өңү ак кийим деген. Факаффину фиха маутакум. Акка өлүктөрүңөрдү кепиндегиле деген. Не дегеле? Ошо ак материалга өлүктөрүңөрдү кепиндегиле. Ак кийим Алла Таалага эң сүйкүмдүү кийим деген. Жашыл боюнча, анан кийин кара боюнча кегеде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кара селдени ошо Фата Маккада бир аз учур кийген, атак жок, ак кийимге таржих. Ак кийимге маани берилген туугандар. Ак кийимге маани берилген. Интернетте матуридилер жана ашаирлер адашкандар деп видео таркаткандар бар экен. Алар өздөрүн ахли сунна вал жамаа биз деп айтышат. Эмненин негизинде мындай жаланы бизге жабышат? Өздөрүнө сураңыз таксыр. Эмнелердин себебинен деп ошо айтыңыз, анан кийин биз да жооп берели. Куран окуп маркумдарга багыштаганда арвагына багыштадым деген туурабы же рухунабы? Арвагына десеңиз, арвах деген рухтун көпчүлүгү болот. Рух деген бирөө, арвах деген көпчүлүк. Арвагына деп биз арвах дейбиз го. Арвах рухтун множественное число, көпчүлүк түрү. Экөө тең эле ал. Бирөө мына бирдикти айтып атасыз, бирөөнү рухуна деп, арвагына деп, анын көбүрөөгүн айтылат да. Адамдардын боло турган ааламдардын айтып өтөсүзбү? Адамдардын боло турган ааламдарын айтып өтөсүзбү? 6 аалам деп уктум эле. Жок, биз аалымдардан укканыбыз 5 аалам бар. Экөөнөн өтүп 3-сүндө турабыз, 4-сү, 5-си алдыбызда. Биринчи аалам алами арвах. Азыр арвах деп атпайсызбы? Арвахтардын ааламы, рухтардын ааламы. Дене эмес, Алла субхана ва таала эң алгач кыямат күнгө чейин келе турган бардык рухтарды жаратып койгон. Адам алейхиссаламга, Адам атабызга бардыгын көрсөткөн. Бардыгын көрсөткөн. Оң жагындагы, сол жагындагысы рухтарды бөлүп туруп, оң жагындагысы бейиш, сол жагындагысы дозок болупчу. Рухтар жаралган таксыр. Эми экинчиси алам бутуни умахат. Энелердин ичиндеги алам бар. Энелердин ичи дагы бул бир алам. Өзүнчө эле бир алам. Татал алам. Өтө маанилүү алам, эненин ичи. Бул жерде дене 4 ай дене жаралат, түзүлөт. 4 ай. Кулак, көз, каш, макулбу? Өпкө, боор, жүрөк, сөөк, пут бардыгы ушуга ушунун бардыгы 4 айга кетет. 4 ай болгондо 121-күнү буга жан салынат. Кайерден алып келинет? Жандардын скалаты бар го? Ошол жактан алып келинет. Алами арвактан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, эненин ичине атанын уругу жеткенде ушу периште айтат экен. Перзент болсунбу, болбойсунбу деп сурайт экен Алладан. Алладан буйрук келет, перзент болсун десе, болот, болбосо болбойт. Экинчи суроо, уул болсунбу, кыз болсунбу дейт. Уул же кыз ошондо чечилет. Макулбу? 40 күн нутфа деп коет. Бир тамчы суу бойдон турат. Баарыбыз ошол мезгилде өткөнбүз. Таң кала бербегиле. 40 күн ошондой бир суу болуп, атанын белинде сууда болуп турганбыз. Андан кийин алака деп коет. Ал канга айланганбыз. 40 күн дагы. Суудан 40 күн бойдон, анан 40 күн кан бойдон турганбыз, таксырлар. Унутуп калдык да баарыбыз, ошондо эстетип коеюн деп атам. Андан кийин 40 күн чайнана турган нет, мудга. Коюу кан болуп калат го. Ошондойго турганбыз 40 күн. 40 күн канча күн болду? 120. 121-чи күнү буга жан салынат деген пайгамбарыбыз. Сахи Бухариде бул риваят бар. Баягы жанды келет дагы жаратып койбоду беле Алла Таала. Ошол салынат. Эми бул дене менен жан экөө бирикти 4 айда. Ошон үчүн 4 айдан кийин боюнан алдырган үзүрсүз адамды өлтүргөндүн өкүмүндө дейт. Үзүрсүз. 4 айдан кийин. Андан кийин 4 айдан кийин 4 нерсеси жазылат. Ажалу,
ризқу амалу шақиюн ау саидун. Анын биринчиден эле бунун ажалы жазылат, качан дүйнөдөн кетет. Ырыскысы жазылат, амалы жазылат, бактылуу бактысыздыгы жазылат. 9 айга чейин чогуу жүрөт бул. Дене менен рух чогуу жүрөт. Анан эненин ичинен чыгат бул дүйнөгө, ыйлаган бойдон. Анан экөө сыноо дүйнөгө чогуу болот. Бирок сыноо балагаттан башталат. Финиш жан чыккандан болот. Сыноо качан бүтөт? Качан? Денеден жан чыкканда сыноо бүтөт. Ошондо бүтөт, ага чейин бүтпөйт. Аз барыбыз сыноодобуз. Жыйынтык качан чыгат? Бактылуубу, бактысызбы, бейиштикпи, дозокпу, Алла ыраазыбы, нааразыбы? Качан чыгат? Качан денеден рух чыкканда чыгат. Ага чейин чыкпайт. Ошо чыкканда дене калат, баягы рух келбеди беле? Ал кетти. Эллиин сижин деген жай бар, ошо жака кетет. Экөөнүн бирөөсүнө. Мен башка жака өтүп кеттим сөнө мене. Эмнени айтып атты эле? Аруактар эле, ааламдарбы? Бул татаал да, көп да бул. Экинчи алам болду. Башка суроолор калып кетпесин. Экинчи алам болду, экинчи алам. Үчүнчү алам мына аламы дүния, аламы имтихан. Мына ушу үчүнчү алам. Биринчи аламда рух эле, экинчи аламда 4 айга чейин дене жалгыз эле болчу. 4 айдан кийин дене менен рух чогуу болду эле. Бирок эненин ичинен чыга элек болчу. Мүчөлөрү толуктанды, эми чыкты. Бул жака келди, бул жака дене менен рух экөө биригип туруп, үчүнчү аламда. Азыр бизди туруп жашап аткан алам, сыноо аламы деп коет. Bundan keyin alami barzak deydi. Ne degenken? Barzak alamı. Andan keyin alami kıyamet deydi. 5. alam. Бұл alami barzak деген мындай. Barzak деген материалда. Бұл дүние менен ахиреттин ортосын тосуп койгон barzak. Адам атабыздан бүгүнкү күнгө чейин канча инсан өтсө, ушунун баардыгы barzakta. Каякта экен? Бардык пайгамбарлар, аулиялар, Фираунга окшогон кафирлардын бардыгы каякта экен? Barzakta. Barzakta бардыгы. Barzak аламы деп коет. Бардыгы barzakta. Бұл талкананып бүткөндөн кийин анан кыямат башталат, ошондо barzak бүтөт анан. Акыркысы кыямат ал түбөлүктүү алам. Ушу 5 алам деп айтылат. Кеттик. Устаз, Алла тарабынан чечим буйрук берилди. Ал буйрукту периштелер Аллахтан кайра карап чечим кантип чыгара алат? Периштелер түшүнбөй калдым. Мындай тугандар. Периштелер баягы Малаул ала яхтасимун деп айтат атпайбызбы? Улуу периштелер Алланын алдында бар кеңеште өткөн сабактарда болсо керек эле. Ал Алла тааланын өкүмдөрүнчү башкача кылып чечим чыгарбайт. Алланын өкүмүн жеткирүү эле талкуулоо маселеси. Мен силерге бир маселени айттым, давай, ушуну азыр Бишкекке жеткирели деп. Ушул жерден аргымдын өзүнүн акылын кошту. Мен такси менен жеткирем, мен ат менен жеткирем. Мен жөөлө жеткирем, мен кечкурун айтам, мен болсо эртеси айтам, мен чарчадым азыр дейт. Эртеге мен белек бергемден кийин айтам. Жеткирүү маселесинде талкуулоо. Алла тааланын себеп дегенде алар болсо Алла буйрук бергенге нерсеге каршы чыкпайт. Ла ясун, Аллага томойнду кылып албайт. Яфалуна ма юмарун, Алларга буйрук берилгенде гана аткарат. Сиз мындай түшүнүп калбаңыз да, Алла таала буйрук берди башканы, алар аткарат башканы, андай эмес. Алар Аллага томойнду кылбайт, эмне буйрук келсе ошону гана аткарат. Аткаруу маселеси, кимге качан кандай жеткирет. Фатрат доор деген эмне? Фатрат доордогу адамдардан сурак болбойбу? Пайгамбарыбыздын ата энеси ошол доордонбу? Эми фатрат деп мындай токтоп калганда айтат да, вахий түшпөй, пайгамбар келбей дегендейчи. Буну фатрат деп коет. Атак фатратул вахий бул бизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биринчи Куран түшкөндө Рамазан айда түшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде 40 жашында Нур тоосунда Хира деген үңкүрдө Жабраил периште Алак сүрөсүнүн алгачкы 5 аятын Иqra бисми роббикаллади халак деген ушу аятты түшүргөн. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам келип Хадиче энебизге заммилуни деп чыйрыгып келген, өзүнүн жанынан коркуп келген, мени ушундай чадыр менен ороп койгон депчи. Кийин ошодон кийин Жабраил периште келбей калган. 3 жыл. Канча? 3 жыл. Ошону фатрат деп коет. Түшүндү? 3 жыл Жабраил периште келбей калган. 3 жыл. Кээ бир риваяттарда 2,5 жыл, бирок машхур 3 жыл. 3 жыл. Ошо фатратул вахий дейт.
Вахи тоқтаған заман деген сөз. Вахи тоқтаған доор деген сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ата енесі туралы bir ahli sünnet vel cemaat biz onu çıkmayla koyamız. Sukut en yaxşısı. Kılı. İstidraj деген emne? İstidraj деген мындай мүмкүнчүлүк берилет да, уурунучу билип турабыз, ады тек коебуз да, чоңураган урдаса экен кармайбыз деп турабыз да. Сен чычкан кадар берип койсуң го. Ушу истидраж деп коет да. Ушуну кармаш үчүнчү. Сен ага жыргап эт салып берип аткан жерсиң, кериңиз жок. Ушуну аз кармаш үчүн деп. Ушуну истидраж деп коет. Мындай мүмкүнчүлүк берет. Бул кээ бир адамдар бай болуп дагы эле күнөө кыла бергендерди истидраж дейт. Күнөөсүнөн токтобой кылып атат. Бул ойлобосун да, Алла мага берип атат, күнөөнү кыл деп берип атат депчи. Андай эмес, истидраж кылып берип атат. Чабыш үчүн берип атат. Бир ушундай бир кармайт, эсинен кеткис кылып. Мусулман адам зына кылганда ыйман кайра кайтып келбей калат дегени кандай? Ыйман бар экенин же жок экенин кандай белгиси болот? Жок, кайра кайтып келет. Мусулман адам зына кылган учурда ыйманы чыгып турат деген хадис бар. Кайтып келет. Мусулман да болчу. Бир учурда келбей калат. Эгерде зына арам эмес, бул адал эле десе, анда болду, бүттү, ыймандан ажырап калат. Түшүндүңүздөрбү? Мына ыйман жоктугун кандай билсек болот деп суроо берип атпайсыңбы? Как раз мынакей, оңой эле билесиң. Ыйман барбы, жокпу, оңой эле билесиң. Эгерде бул зына күнөө деп билип, макулбу, бул арам, күнөө деп билип кылган болсо, күнөөкөр болот, бирок ыймансыз болбойт. Бирок эгерде буну адал дей турган болсо, арам эмес дей турган болсо, анда бул кафир болуп калат. Ыймандан ажырап калат. Ыйманы совсем келбей коет. Түшүндү? Кудай сактасын. Жакшы. Тайнемдин кызы күйөөгө тийген, күйөөсү Корей улутунда болчу. Мусулман болом деп алган эжебизди көрсө баптист экен. Азыр эжебизге айтсак жаман көрөт. Уже төрөгөнгө калды. Кандай кылабыз? Никеси болбойт буну. Эжеңдин никеси баптист, ошо кореец менен нике жок. Ал мусулман болом деп алдап алган болсо, жакшы түшүндүрүш керек аны. Аз бир нерсе деп айта албайбыз да. Шариятын айтып беребиз, шариятта никеси жок булардын. Менден бирөө 28 000 сом сурады. Тай берем деп. Тайды дагы бирөөгө бермекмин. Ага анын тайы жакпады. Базардан 33 000 сомго алып берди. 5 000 сом разница болуп калды. Ушул 5 000 сомду алсам адалбы, арамбы dedi. Адал? Алас. Разница болуп калды. Ал тайыңыз өтпөй калды. 28 000 сизден сураган эле. 5 000 сомго алдыңыз, разницаны алсаңыз болот. Эң туура акыйда кайсы? Жана буга кандай далилдер бар? Эң туура акыйда ахли сүннет вал жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, жөөттөрчү 71-ге бөлүнгөн, христиандар 72-ге бөлүнгөн, мусулмандар 73-ке бөлүнөт. Бирөөсүнөн башкасы бардыгы дозокто деген. Түбөлөтү дозокто калып калбайт, эми чыгат, бирок түп-түз бейишке барбайт. Ошол кайсы деп суралганда фирка нажия деп коет буну. Кутулуучу топ. Ал кайсы дегенде ма ана алейхи ва асхаби. Мен жана менин сахабаларым карманган жол ошол жол деген. Калгандардын бардыгы болбойт деген да. Ушудан анан кийин ахли сүннет вал жамаат. Ахли сүннет пайгамбардын сүннетин карманган, вал жамаат сахабалардын жамаатын карманган. Демек сахабалардын бирөөсүндө кафир дебей, ошолордун бардыгын караңыздар. Кур'ан сизге мага түшкөн эмес. Мухаммад алейхиссаламга түшкөн. Кур'анды хадиссиз түшүнүп болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чечмелеп берет ал. Мына аяттын мааниси мындай, бул аяттын мааниси мындай деп. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын биринчи талиб илимдери, сабакка катышкандар, ушинтип уккан, отургандар, тарбиясын алгандар, алар кимдер? Алар сахабалар. Биринчи ошо Кур'ани Каримдин аяттарын амал жүзүндө ишке ашырып көрсөткөн алар сахабалар болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерин
сахабаларсыз түшүнүп болбойт, билип коюң. Түшүнүктүбү? Сахабаларсыз түшүнүп болбойт. Себеп дегенде алар вахий түшүп атканда көргөн кишилер, пайгамбарыбызды көргөн кишилер, түздөн түз тарбия алган кишилер, сугарылгандар, алар иман менен иман сугарылган. Учурунда бардык суроолорду берип, пайгамбарыбызды көрүп, айтканын угуп, кылганын көргөндөр аларчы. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айткан да, не деп айткан? Алейкум, силер бышык кармагыла. Суннати ва суннати хулафаи рашидин. Ал-Махдиин, менин сүннөтүмдү жана пайгамбарыбыз сахих хадис. Менин хулафаи рашидин Абу Бакр, Омар, Усман, Али, ушулардын сүннөтүн бекем кармагыла. Азу тишиңер менен бекем кармагыла. Пайгамбарыбыз айтат, менен кийин мына ушулардыкын дейт. Канча жолу айтканбыз мурда деле сабактарда. Пайгамбарыбыз айтат, Абу Бакр менен Омарга айтат, экөөңөр бир маселеде макул боло турган болсоңор мен каршы чыкпайм го дейт. Ошого мен макулмун дейт. Эми ал азыр убакыт кезек жок, толтура. Демек ахли суннат вал жамаат деп пайгамбарыбыз сүннөтүн, сахабалардын жамаатын кармангандар. Түшүнүктүбү? Акыйдага келгенде ушуну матуридилер жана ашаиралар деп коет буну. Ахли суннат вал жамаат кимдер болот? Аларды акыйдасы кайсы дейт. Мына. Акыйда боюнча кыска бир маселени айтып коеюн силерге. Кудайга шүгүр, кыямат бар, кабыр азабы бар. Анча-мынча мутазила тияк бияк болбосо, бул жерде Алла субханаху ва тааланын сыпаттары аят муташабихат деп коет. Ушул жерге келгенде кичине бизде талаша түшөт да. Ахли суннат вал жамаат буну алдыңкы мутакаддиминдер тавфид, буну маанисин Алла билет, биз буга кийгиришибизге акыбыз жок дейт. Бүттү. Кийин ушундай эми үммөт келе бергенден кийин ар доордо Алла Таалага окшотуулар башталат экен да. Алланын колу десе биз алиязу билля мына колго окшош, жүзү басат десе тигиндей, түшөт десе мындай депчи. Ошол учурларда анан имам Матуриди, Абу Мансур Матуриди, мына Абу Муса Аш'ари булар болсо анан кийин тавилге жол берген. Тавил дагы өзүнүн Курандын негизинде болот. Усулдун негизинде, хадистин негизинде, жөндөн жөн ар ким ар кандай тавил кыла бербейт. Тавил деп ошол жерде анан кийин махлукка окшотуп жолдон чыгып кетпесин деп буларды тавил кылып Алланын колу дегенден кудрети деп анандай алып келген да мисалы. Түшүнүктүбү? Атак туугандар, негизи Алла Таала өзүнүн затында бардык сыпатында жалгыз деп билейли да. Атак ахли суннат вал жамаат бул ушул туугандар маселе болот. Так. Түшүндө Куран окуса кандай болот? Өтө жакшы болот. Өңүңүздө Куран окуңуз да эми. Түштө эле окуп коюп жүрө бербей. Мен сиздин акыңызга кирдим, гыйбат кылдым, мени кечирип коюңузчу суранычы. Машалла. Ушунда гыйбат кылгандар мындай дейин дедим эле да. Мага жалгыз келип айтып койсоңуз, ошону мен оңдойм. Гыйбат деген мындай да. Менден бир кемчилдигим бар. Ошону сиз башка бирөөгө айткансыз да. Ушул гыйбат да. Эмне үчүн бул жакшы нерсе? Сиз келип туруп, мындай кемчилдигиңиз бар. Ушуну мен айтып койгон элем, мен билип алам. Башкага мага көрүнбөйт, башкаларга көрүнөт да. Менде ушу текеберлик бар экен, менде сараңдык бар экен, менде дагы пананча түкүнчө деген кемчилдик бар экен деп мен аны оңдойм. Анан кийин мендеги жок нерсени башка жака айтып жүргөн болсоңуз, ал гыйбат эмес ал. Ал тухмат. Анын күнөөсү андан да чоңураак болуп калат. Анан гыйбат менен тухматтын кечирилүүсү кимге айткан болсоңуз, вот ошолорго айтып коюшуңуз керек болот. Мага эмес, мен го кечирип коем. Мен баягында силерге туура эмес айткан экенмин деп. Түшүнүктүбү? Ал маселе ушундай бул кечирилүүсү. Мисалы мындай да, Кыргызстан боюнча бирөөгө жала жаптыңыз дагы, кечкурун үйүнө барып, таксыр мени кечирип коюңуз депчи. Андай кечирилбейт ал. Кыргызстан боюнча интернетке чыгып айтышыңыз керек болот. Мен жала жаап койгон экенмин, бул жагы мындай болуп калыптыр. Чүт жерден тозокко түшүп калайын деген турбайбы? Кудай сактасын. Любойуна кимге болсун делечи. Ошон үчүн ишеп туугандар, күнөөнү канчалык болсо ошого жараша кетет.